азыр мол 0 дегенди биз бир жерде алмашыбыз керек. Анда мен мол жака бир өзгөрүлмө атайын. Өзгөрүлмөбүз кандай атат элек? Integer түйүндө болот, 1, 2, 3 же болбосо -1, -2, -10 деп санатырган болсок, бул бүтүн сан болот экен. Демек, бул бир integer. Аты count болсун. Себеби приложение өзү count жарат деп коюшунчу. Count болсун. Анан баштапкы балы 0 болсун. Себеби биринчи келгенде бизге 0 болуп келет, Анан мондой ката чыгат. Бул катам деп калат да. Мол констант, эч нерсе өзгөрбөш керек. Бирок бул жакта биз азыр мол count өзгөрөт да. То есть 0дөн 1ге, 1ден 2ге. Ошо бул констант боло албайт дейт. Ошон үчүн муну алып коебуз. Бирок буну кийин өтөбүз. Баягы константтарды качан коебуз, качан койбойбуз. Так, count деген келди. Эми мен могул жерге 0дун ордуна count'ты колдоном, Келем дагы долларды берем. Мен бир өзгөрүлмө колдонуп атам, анан count'ты жазып коем. Окей, мисалы азыр мен count'ты 7 десем, 7 деп туруп кайра иштесем, count 7 келип калат. 12 десем, count 12 болуп калат. Азыр ошол жерге могул count келди. Эми бул функциялардын несин толуктайбыз? Логикасын толуктайбыз. Бул жака келип, бул remove болсо, мол үстү count'тан бирди кемитип коюш керек. Count минус. Print count. Азыр бул жерде кандай болду? Биринчи count'тан бирди кемит, мисалы 12 болсо, 12ден бирди кемитсе 11 болот. Анан 11ди терминалга жаз. Ошолдой нерсени биз кошууга да колдонобуз, бирок болгону эмне? Count'ка бирди кемитмес, бирди кош. Андан кийин print count. Аны терминалга көрсөт бизге. Буну кайра иштеттим. Азыр карайбыз. Мен кошууну басып атам. Эмне болот? Кошууну бастым. Экранда count 12, бирок консолдо 13 деп жазат. Мен кайра бастым. Экранда дагы эле 12, бирок консолдо, то есть терминалда 14. Буну бастам, менде программа иштеп атат. Болгону мына эме иштеп атат да. Мисалы, могу минус бассам, кайра бул азайып атат. 0ге түшүп, азыр даже минуска түштү уже. Программа иштеп атат. Болгону могул UI өзүн кайра чийбей атат. Себеби бул башында build'га келгенде башында эмне эле count 12 болчу. Анан бул жерде текстти куруп атканда count'ты карады 12-ни жазып койду. Болду ошол эле. Ошон үчүн мобилка менен сайттын айырмасы да ушул жерде да. Мобилка бир эле жолу чыйлат, анан керексиз кайра өзүн кайра чие бербейт бир нерсеничи. Ошон үчүн приложениялар батыраак иштейт, чем сайттарга караганда. Сайттар дайыма даже могул коддорун дагы интернеттен алып келгендиги үчүн алар интернетке карап өзүн кайра чийгенге мажбур. Бизде приложениянан көчүп атпайбы адамдарчы? Көчүргөндө биздин жазган коддорубуз интернеттен келбейт, приложениянын өзүндө бар да. Могул коддорубуз. Бизге болгону могул балким юзердин аты келиши мүмкүн бекенттен же башкалар келиши мүмкүн. Ал эми сайтта болсо бардык нерсе, могул даже UI-дын коддору, могул стилдери дагы башка жактан келет, анан чийет. Бизде ошол перформанс деп коет багыдай. Приложение батыраак иштеш үчүн мону керексиз учурларда кайра чийгенден качыш керек. Көп чие бербеш керек да. Көп чийген сайын бул багыдай эмне деп коет? Расход деп коюшат мындай. Көп расходко көп баягыдай чыгымга алып келет да булчу. Бул жакта Flutter кодунда иштеп аткан бирөө бар да, буну карап, стили мындай экен, муну мындай кылыш керек экен, бул жака мондой колор бериш керек экен, мынтип жаздырыш керек экен, могул жерге көлөкө бериш керек экен деп бир логика бар ушул жерде. Мындай иштеп атат да. Ошол кайра иштей берсе, приложениянын перформансы кетет, азаят. Бирок бизге керек, эмне керек? Могул жак кайра курулуш керек. Анан келдик дагы кайра куруу дегенде Flutter'да set state деп коет. Анан келдик бул жакта окей. Мен ушул функция иштегенден кийин могул UI-ым кайра курулушун каалайм, себеби менин датам өзгөрүп атат. Анан келем дагы set state дегенди чакырам. Set state дегенди чакырсам, бирок мага ката берип атат. Себеби stateless выйдет, карасаңыздар. Stateless, set state деген метод колдоно албайсың дейт.
Демек ушундан экен да айырмасычы. Stateless widgetте биз set state колдоно албайбыз. Анын stateless widget бир эле жолу курулат, андан кийин бүт ошол бойдон калат. Биз анын кайра кур деп чакыра албайбыз, себеби бул бир эле widget. Ал эми ушул эле UI'ды мен алып келем каяка? Stateful widgetке. Мен копия кыла берейинби? Могу scaffoldтон баштап туруп, scaffoldтун бүткөн жерине чейин алдым. Home 2'ye келип туруп, бул жака копия кылдым. Анан бул жерде count деген жок эле. Бул жерге бул жактагыдай эле кылып туруп бир count куруп коелу. Окей. Келдик. Эми бул home stateless эмес, биз эмнени колдонобуз? Home stateful'ду колдонобуз. Бул жакта дагы эле ойнойки, бирок бизде консолдо иштеп атат. Бирок азыр биз stateful widget колдонуп атабыз. Эми келебиз, биз бул жакта set state колдоно алабыз. Азыр бул remove'тобу? Мен буга келсем, мына экран да иштеп калды. Ошол эле нерсени могу set state'ти мындан кийин да чакыр деп коебуз. Count'ту көрсөтөт, аны терминалга жазат, андан кийин могул UI'ды кайра чиет. Кайра да тартып чыгат да. Басса уже иштеп калды. Карасак бизге мындай билинбейт. Аябай бат иштеп атат. Даже могул приложенияга билинбейт деле, мындай көп деле проблема чыгарбайт. Бирок ушул жакта байкалбаган бир проблема бар. Ал проблема эмне десеңиздер? Могул бир эле жер, могул гана жер өзгөрүш үчүн биз эмне кылып атабыз? Могул эпарды кайра чийдирип атабыз. Могул текст ташыма 01 деген жазууну кайра дагы жаздырып атабыз. Же болбосо могул бодини кайра чийдирип атабыз. Ушунун баары мындай бизге ашча чыгым, мындай керексиз жерди кайра чийдирип атабыз. Биз эмнеге мындай кылышыбыз керек да? Биз кылсак болот да, могул үчөөнү гана бир stateful алып алсак, үчөө эле чийилсин деп. Андай кылыш үчүн эмне кылабыз? Келебиз, ушу могул логиканы биз бул жака эле колдонобуз. Келип туруп, даже могул колумнту, могул центрди дагы кайра чийбейли дейбиз дагы. Колумнту келебиз, control деп туруп, мону бассаңыздар, мындай нерсе чыгат. Менимче Windows'тордо деле control. Refactor деп чыгат. Анан extract widget деп чыгат. Десек чыкпай калды. Себеби биз пока мону мындай алып турушубуз керек. Refactor, extract widget, анан widgetin атын беребиз. Counter rebuild деп коелу, кайра курулган жер. Окей. Ушинтип ат бердик. Анан буга мынаны алып чыгып кетебиз буну. То есть бул stateless эмес, бул stateful болуш керек. Бул кайра курулат, Которуштун оңой жолу stateless widget деген үстүнө келсеңиздер, лампа чыгат. Лампаны бассаңыздар, stateful widgetке котороймбу деген сунуш чыгат. Ошону бассаңыздар, stateful которуп калат. Бул жака келдик. Мен кайра эле ордуна жазып коем буларды, count деп туруп. Буларды болсо комменттен алам. Анан бул жерге буну берип койсом, home stateful деген мага кереги жок. Себеби бул жакта эмне проблема болду? Мен бир гана могул жерди колдонуш үчүн, могул жерди өзгөртүш үчүн эпарды да кайра чийдирип атам. Scaffold'у да кайра чийдирип атам. Могул баракчаны общий чыгып турат да булчу. Бул ашча чыгым болуп калды. Мен буну комментке алып коем. Бул мындай. Бул жарабайт ужечи. Бул приложениянын перформансын түшүрөт. Себеби бир эле могул 12 деген жазууну өзгөрүш үчүн биз целый баракчанын баардыгын кайра чийдирип атабыз. 12 болсо бир жолу чийет, 14 болсо мынаны бассак, ар бир басылган сайын кайра чыгып атат. Мындай бат чийгендиги үчүн бизге байкалбай эле, бирок бул өзүнчө бир жүк приложение үчүн. Мага ошондо home page stateful'дун кереги жок болуп калды дагы. Home stateless эле кайра чакыра берем. Stateless. Мо stateless widget менен эле келдик. Карасак иштеп атат. Келдик, карасаңыздар иштеп атат. Бул жерде эми эмне артыкчылыгы бар да? Артыкчылыгы мындай болду. Stateless деген нерсе, то есть state деген, set state деген метод могул state'ке гана тиешелүү. Ушул state'ин ичинде эмне болсо,
ошону гана кайра кайра чыгат. А мурдагы home экини элестетиңиздер, могул set state мол стейттин ичинде. Бул стейттин ичинде бизде scaffold да бар, app бар дагы бар. Анын арканкы түсү, тексти, ташыма 01 деген жазуусу, center, column бардыгы бар эле. Ошонун баардыгын кайра кайра чыгат эле. Азыр эмне бар? Азыр бул стейтте болгону column бар, анан бул текст бар, анан бул эки баттон бар. Биз могул жер өзгөрүш үчүн могулдун баарын баракчаны общий чыга турган жокпуз. Болгону ушул жер гана өзгөрөт. Бул биринчи приложениеге караганда батыраак иштейт. Анан жакшыраак иштейт, мындай катуу Stateless менен stateful'дун айырмасы ушунда. Үйгө тапшырма, ушуну жасап келесиздер сиздер. Билем, бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Могул home 1 анан home 2 карабай эле койсоңуздар болот. Home 3тү менин жазган коддорума карап жазсаңыздар болот, бирок copy paste кылбаңыздар. Мындай алып туруп анан апартып коюп койбоңуздар да. Өзүңүздөр бирден тамгалап болсо дагы жазыңыздар.